Мамлекеттик администрация жана башка баардык мамлекеттик кызмат адамдары мына ушу сиздердин урматыңыздарга келип, ушу сиздердин бүгүнкү салтанатыңыздарга күбө болуп, сиздерге жакшынакай бир каалоо тилектерин айтып, эртеңки келечектен сиздерден үмүтү чоң экенин билдирүү максатында мына ушул залга чогулуп атабыз. Албетте мына ушундай иш-чара мен ойлойм ушул биздин өзгөчө окуучуларыбыздын жүрөгүндө өмүр бою сакталчу, бир жашоодогу өткөн, бир өзгөчө бир мааниге ээ бул күн. Себеби мына менин өзүмдүн да эсимде бар, баардыгыбыздын да эсибизде бар. 11 класста бүтүп коштошуу учурунда 11 жыл бир тууган болуп калган классташтар менен бири-бири менен ажыроодогу көздөн чыккан жаш кандай жаш, эми ошол кезде 10 жылдан кийин 10 жылдыкта жолугабыз, ал кезде 20 жылдык жөнүндө элестетүү мүмкүн эмес. Каргын келбейт да. 10 жылдыктан жолукканда ким болуп калат экен? Сен эмне болуп иштейм деген оюң бар? Кайсы кесипти аркалайм деген оюң бар деп бири-бирибизге суроо салганыбыз эсимде. Мына ушундай сезимдер азыр сиздердин жүрөгүңүздөрдө удургуп турган учур. Бул биринчиси, мына экинчиси ушул биз 4 жылдан бери, 2016 жылдан бери мына ушул райондук масштабта ушул иштерди уюштуруп келатабыз. Себеби чындыгында мына биздин окуучуларыбызга биз көңүл бөлбөсөк, окуучуларыбызга бир жакшынакай шык бербесек эртеңки келечегине, бир жол көрсөтпөсөк, багыт бербесек, анда ушул окуучуларыбыздын дагы азыркы окуучулар эртеңкини көрө албаса, ошого бир чыга албаса, окуусу дагы бир топ ылдый болуп калат. Аны мен сиздерге анализ менен айтып берейин. 2016 жылы 1200ге жакын окуучу бүттү, ошонун 92си отличник болду. Бул бир 8%га чейинкини түздү, пайыз менен айтканда. Азыр мен эсептеп көрдүм, 811 окуучу отличник, жалпы 11 классты бүтүп аткан болсо, ошонун 127си отличник болду. Бул 15,6% түзөт. Бул өтө чоң жетишкендик деп ойлойм. Жылдан жылга стабилдүүлүк менен мына алдыга жыгыш бар. Экинчи жылы, мына биринчи жылы биз азыр слайдда көрдүңүздөр, машиналар менен атайын 92 окуучуну алып келгенбиз. Ошондо красный дорожкадан басып баргандар эми үчүн 23-үндө өткөрүп атабыз. Эртең күнү сиздер окуучуларыңыздар менен, классташтар менен мектептеги линейкага чейинки обсуждать этип ошол окуучуларга сиздер шык бересиздер. Сиздер азыр ушул мектептин Кочкор өрөөнүндөгү бүтүрүүчүлөрдүн эң аймактары мына сиздер отурасыздар бул жерде. Мына ошол шык берүү үчүн жанагы машинеде жүрүп, келип кызыл дорожкадан көтөрүлдү. Ушунун баардыгын мына сиздер эртең дисктен көрөсүздөр, өзүңүздөргө как-то сезилбей калышы мүмкүн. Ошонун баары мына ушул залда онлайн режимде көрсөтүлүп атат. То есть прямой трансляция менен. Эртең ушул азыркы тартылып аткан видео камералардын баардыгы иштеп атат. Ушулардын баардыгын монтаждап, жакшынакай кылып чыгарып болгонуңуздарга берет. Мына бул сиздердики жанагы свадьбадан кем эмес, жашоодо свадьбадагы бир өзүнчө жашоодогу тепкич да, туурабы? Турмуш жолуна башкатка. Же болбосо бир өзгөчө бир орчундуу тойдон кем эмес, мына сиздердин эң алдыда турган, сап башында турган сиздердин тарыхыңыздар ушул видео слайд болуп калат. Сиздердин мына балалык кезиңиздерден бир сүртүп, качан болсо 80ге чыксаңыздар дагы, 100ге чыксаңыздар дагы мына мен момут деп кийинки урпактарга мактанып